Assalomu alaykum. Аты жөнім Шухрат Самиев. Мен İnsan Бизнес Академиясының спикері болам. İnsan Бизнес Академиясы 4 жылдан бері Өзбекстан жана Кыргызстанда өз ишмердигин алып барат. Соода тармагында 20 жылдан ашуун убакыттан бери алектенип келем. Өз тажрыйбамдан келип чыгып, силерге товарларды А, Б, С категорияга бөлгөндү айтып берем. Эгерде сиз товар сатуу менен алектенсеңиз, дистрибуция менен алектенсеңиз, жана сизде өзүңүздүн дүкөнүңүз болсо, сизде төмөнкү проблемалар постоянно бар. Алар агенттериңиз же соодагы сатуучуларыңыз бир гана ходовой товарларды жакшы сатышат. Андан сырткары сизде ходовой товарлар постоянно түгөнүп калат. Андан сырткары сизде складыңызда не ходовой товарлар менен жакшы сатылбаган товарлар менен толуп калат складыңыз. Буларга кандай чечим кылыш мүмкүн? Буларга чечим кылыш үчүн төмөндөгүдөй техниканы колдонсок болот. Алар товарларды категорияга бөлүп алабыз. Биринчиси А категория товарлар, булар өзүн өзү саткан товарлар. Мисалы, бул товарларды сатыш үчүн соода сиздин сатуучуңуз же агентиңиз аларды сунушташы да кереги жок. Клиент келип өзү эле сурап, өзү эле бул товарларды алып алат. Ушундай товарларыңызды сиз жазып списогун түзүп чыгып, аларды А категорияга киргизишиңиз керек болот. Б категория товарлар кандай болот десеңиз, Б категорияга бул сатуучуңуз же агентиңиз сунуштаса сатыла турган товарлар. Бул категория товарлар клиент өзү келип сурабайт, бирок сиз аны сунуштасаңыз, ол товарлар деле сатып алышы мүмкүн. С категория товар кандай товар десеңиз, бул С категория товар, бул клиентке сунуштасаңыз деле алганга ойлонуп калат. Булар негизинен жаңы ассортимент, жаңы коллекция же ушундай бир жаңылык болушу мүмкүн. Сиз ушинтип товарларды 3 категорияга бөлүп алсаңыз, жана сатуучуңузга же соода агентиңизге ушул категория товарлар боюнча мотивациясын ар башка кылып берсеңиз, мисалы, өзүн өзү саткан товарларга, А категория товарларга 2% мотивация берсеңиз болот. Сунуштаганда сатыла турган Б категория товарларга, мисалы, 5% мотивация берсеңиз болот. Анан С категория жаңы коллекция, жаңы ассортимент, кичине реклама кылып, кичине таанытып сатыла турган товарлар боло турган болсо, аларга 10% мотивация бере турган болсоңуз, анда соодагерлериңиз, сатуучуларыңыз ошо Б, С категория товарды сатканга кызыктар болот. Ошонун артынан соодаңыз деле өсүп барат. Дагы бул А, Б, Сга бөлгөн эмне берет, кандай дагы бир мүмкүнчүлүк берет десе, бая айтып өткөндөй, складыңызда товарлар муздап туруп калат, акчаңыз ушул жакта болуп калышы мүмкүн. Сиздин акчаларыңыз складда сатылбаган товарларда турат, сатылган ассортименттериңиз сизде жок. Ошо А, Б, С категория бөлө турган болсоңуз, сиз билип аласыз кайсы товардан канча алышым керек. Андан сырткары ассортиментиңиз постоянно болот сизде, келген клиенттериңиз сизден нааразы болуп кетишпейт. Товарларды А, Б, С категорияга бөлгөн тууралуу өзүмдүн тажрыйбамдан айтып кетсем, 2017 жылы дистрибьютор компания ачкам. Ошо мезгилде менде деле ушундай проблемаларга туш келгем. Алар ходовой агенттери соодага чыгып кетет, товарын сатат, кечинде карасаңыз бир гана жакшы сатылган товарларды сатып келет. Соода түшкөн, соода биз күткөн натыйжа жок. Андан кийин ушу окуп, үйрөнүп, тажрыйбага ишке ашырган бир немебиз. Товарларды А, Б, С категорияга бөлгөнүбүздө биздин сатуучулар тарабынан кичине бизге каршылыктар болгон. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ошо айнан ошо именно мотивация бөлүгүн айтканыбызда, ушундай силер Б, С категория товар сатсаңар, силерде айлык майыныгар көбүрөөк чыгат. А категория товар ол силерге көп деле пайда алып келбейт, соодаңар көтөргөн менен деген түшүндүрмө бергенден кийин алар деле кызыктар болгон. Бизде биринчи айда кичине агенттерибиз кыйналышкан, түшүнбөстүктөр болгон, бирок экинчи айдан уже бул нерсе бизге натыйжасын көрсөтүп баштаган.
savdolarimiz o'sishni boshlagan. Anan biz oldin ola biletlik qaysi tovarlar A kategoriya, qaysi tovarlar B kategoriya gibisin qanday zakaz qilishimiz kerak. Birinchi oyda bizda savdo kichkina tushgan, потому что o'zgaruvlar bo'lgan, agentlar o'rtasida dele tushunmovchiliklar bo'lgan. Biroq ikkinchi oydan o'zi natijasini bera boshlagan. Agentlar uchun savdosi ko'tarila boshlagan. Biz qiziqtar bo'lganmiz A kategoriya tovarlarni ko'paytganga. O'zi negizli savdoda A kategoriya tovar sizning assortimentingizning 65-70%ni A kategoriya tovar tuzish kerak. B kategoriya tovar bu assortiment uchun kerak bo'ladi. Bu B kategoriya tovarlar savdo sizning общий объемingizdan B kategoriya tovarlar sizning общий tovarlarning obyemin ko'lamin 25-30%ni tuzish kerak. Qolgan 10-15% tovar bu C kategoriya tovar bo'ladi. C kategoriya tovar bu ne desa, bu жаңы assortimentlar, жаңы kolleksiyalar. Alар bizga test uchun g'ana kerak bo'ladi. Biz testlardan o'tgandan keyin misol жаңы kolleksiyani ellar qabul qila turgan bo'lsa, demak bu kategoriyani C kategoriyadan B A ga o'tkazib turib, o'rnida dag'i жаңы assortimentlar olib kelsak bo'ladi. Bir g'ana A B kategoriya bilan ishlab qola turgan bo'lsak, ellarda zerigish paydo bo'lib qolishi mumkin. O'sha zerigish bo'lmosh uchun bizning tovar assortimentlar постоянно жаңыланib, ulam жаңыланib turish kerak bo'ladi. Sizlarga mening sunishim, bir sira oxirgi savdolarni qarab chiqingiz. Qaysi tovaringiz A kategoriyaga kiradi, qaysi tovaringiz B kategoriyaga kiradi, yana qaysi tovaringiz C kategoriyaga kiradi. O'shalarni bo'lib chiqqandan keyin savdogar, o'sha qo'lingizdagi savdogarlarga, sotuvchilaringizga, agentlarga tushuntiringiz. Şu B, C kategoriya tovar satsang, senin aylığın ko'proq chiqadi. A kategoriyaga ancha dele ma'ni bermayla qo'y, al tovar o'zini o'zi sotadi. Sizga sunishim, A, B, C kategoriya bo'lib chiqqandan keyin skladingiz bir sira qarab chiqing. A kategoriya tovardan qancha ostatlik bor, B kategoriya tovardan, yana C kategoriya tovardan qancha ostatlik bor. O'shanda siz pulingiz qayerda ekanini aniq bilib qolasiz. Siz ham yil oxirida bankrot bo'libman demasligingiz uchun xarajatlaringizni birinchisi yozib yuring, ikkinchisi topganingizdan oshiqcha xarajat qilmang. Sizda ham shunga o'xshagan muammolar bor, buni bilib turibman. Agarda shu muammolaringizga yechim istasangiz, savollaringizga javob olishni istasangiz, 23-fevral bu shaharda bo'lib o'tadigan forumga taklif qilaman. Forumda qatnashish uchun opsiyadagi link orqali ro'yxatdan o'ting. Shu va shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar, o'z tajribamdan keyslar olishni istasangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.